Орто Азия кирилик жапжаңы приложениядан иштеп баштадым. Бул видеодо баардыгын сиздерге түшүндүрүп айтып берем. Биринчи ссылка аркылуу киребиз дагы, бул жерге атыбызды жазабыз жана алдына дата рождения баардыгын жазып алабыз. Астыңкы кодко 99306891 кодун жазып кирип кетебиз. Мынтип регистрация болуп алдык. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай эле эч кандай бир Кыргызстан, Өзбекстан же орустар жок да бул жердечи. Бул жерде биз дүйнө жүзүндөгү адамдар менен түз эфирде баарлашып, кызыктуу вечеринкаларды, эфирлерди өткөрүп, ошол эле учурда акча табууга мүмкүнчүлүк берген жаңы социалдык платформа. Бул жерде биздин профилибиз турат. Мне деген жерде эң үстүдө атыбыз турат, астында болсо айдибиз турат. Бул жерде центр ведущего деген жерге киребиз дагы. Не подтверждено деп турат, ошол жерди басып, өзүбүз лицевой проверкадан өтөбүз. Бир адам бир гана аккаунт ачыш керек. Ошон үчүн бул нерсе кирген. Мынакей камера жанат экен. Камера жангандан кийин алды артыбызды карап, бул жерде англисче жазат экен да. Балким көзүңү ачып жум деши мүмкүн, же оозуңу ачып жап деши мүмкүн, ушундай нерсе дейт экен да. Мен ошо оозумду ачып жапкандан кийин анан успешно болуп кетти. Көзүңөрдү моргать этип көргүлө, оозуңарды ачып жаап көргүлө, ошондо ал жерден өтөт. Биринчи эле ушул жерден өтүп алгандан кийин кийинки кадамдарды карайбыз. Бул жерде бүт шаг за шагом жазып коюптур, кантип иштейбиз, мунун ичинде эмне кылып иштейбиз, кандай эрежелери бар, ошолордун баардыгын бирден окуп чыксаңар дагы болот экен. Бул жерде Popo Life'да эле экен, Crash Life'да эле экен, эфирге чыгуу эрежелери. Бул жакта айлыкка чыксак болот экен, Star ведущий болуп, азыр аны бир аздан айтып берем. Агент болсо болот экен. Дагы башка жактарда бар экен да. Эң алгачкы $10 кантип табыш керек деген бөлүм дагы бар экен. Бул жерден кантип иштөөнү бүт полный жазып бериптир. Биз бул жерде кандай иштейбиз? Бонустарды алып, күнүмкү эфирлерди өткөрүп, вечеринкаларга кирип, акча таап иштесек болот экен. Мисалы, level 1, level 2, level 3 деп ушул жерден уровеньдер дагы көтөрүлүп кете берет экен. ПК ойносок болот экен. Ошолорго дагы бүт бонустар берилет экен, бул жакта жазылып турат. Эгерде аккаунт кимдин атына ачылган болсо, ошол адам эфир алып барыш керек. Главный фотого кимди койсок, өзүбүздүн фотобузду койсок, өзүбүз эфир алып барышыбыз керек. Бир адам бир канча аккаунт ачканга болбойт. Уктап эфир өткөнгө болбойт. Уктап калганга болбойт, жатып алганга болбойт. Отуруп, жашнакай болуп, мындай түз отуруп, красавицалар турат го, ошондой болуп контент прямо эфирди өтүп беришибиз керек. Уйсап атып, балабызды эмизип атып, ушундай көчөдө кетип атып өтпөйбүз. Хорошо? Сонун нерсе экен, мага негедир жагып атат. Анан жаңы новичоктор үчүн топ неме бар экен. Жаңы киргендер жакшы иштесе да бонустар берилет экен. Андан сырткары рефералдарга төлөп берет экен. Бул жерде азыр көрсөтүп берем. Бул жерде баары 0 деп турат. Азыр бул жактан кирип 1000 монета алсак болот экен. YouTube, ана Facebook'ка катталганыбызды скриншот жасап туруп, бул жактан айдибизди алып алабыз, өзүбүздүн идентификация номерибизди алып туруп, бул жерге Mimon ID деген жерге коебуз. Анын астына YouTube дегенди алып, YouTube'ка катталып скриншот жасайбыз дагы, аны коебуз. Анын астына Facebook аккаунтка катталып, Facebook'ту катталган жерибизди скриншот жасап, аны коебуз. Ошентип экөөнү коюп туруп кетиребиз. Алар проверка кылышат экен дагы. Проверка кылгандан кийин анан бизге коинду салып берет экен. Сразу салып бере элек. Мына видео түшкөнүнө жарым саат, 1 саат болуп калды, салып бере элек. Так что сразу эле мен салдым эле, жок болтат, мына дебей турабыз, күтөбүз. Бул жердечи скриншот жүктөп атканда шау болбойт экен. Бирөөнүн загрузка болуп андай фото чыгып калат го.
ошодон кийин анан кийинки фотону жайгаштырышыбыз керек экен да. Күтүп турупчу анан кийин submit деген баскычты басып коебуз. Мынакей мындай галочка чыгып калат. Анан кийин болду. Эми кайрадан приложенияга Mimoonга кире турган болсок, бул жерден рефералдарды чакырып да иштесек болот экен. Эгерде реферал 7 күнүн ичинде 4 саат эфир өтсө 2000 монета түшөт экен. 10 саат эфир өтсө дагы канча деп турат? 6000 монета түшөт экен. Бул 10000 монета $1 болот экен. Поделиться дегенди басып өзүбүздүн ссылкабызды алсак болот экен. Жана реферальный акциялар дагы көп экен бул жакта. Доход кылгандар үчүн дагы, пополнение кылгандар үчүн, игра ойногондор үчүн дагы рефералдардан түшөт экен. Мына ушундай баардыгын ачык, айкын баарын кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп берип атам силерге. Күнүнө кандай иштейбиз бул жерде? Күнүмкү заданиялар, вечеринкаларга кирип отуруп, бирөөлөрдүн жана окошкасы болот го, ошондойлорго отуруп, же болбосо биринчи обложка жүктөп алайлы. Өзүбүздүн сүрөтүбүз болуш керек, эфирге ким чыккан болсо, ошол адамдын сүрөтү коюлуш керек. Андан кийин мынтип ойбай кухняда жүрүп эле бажарып атсың эле да кыздар. Короче, ушинтип эфир ачабыз. Макияж, сакияж ошого окшогон нерселерди жасаса болот экен. Азыр видео учурунда жасабай эле коеюн. X'ти басып эле бул жерден назад чыгып кетсек болот экен. Мынакей биринчи берилгенде рюкзак деген жерге бизге монета берилет экен. Ошол монетаны бирөөлөргө атсак болот экен. Мынакей отправлять деген баскычты басканда мына 40 монета түштү, 150 монета түштү, көрүңөрбү? Ушинтип рюкзактын ичиндеги бекер берилген немени не деп коет эле, жанагындай попкорн окшойт, ошону атсаңар дагы монета берилет экен. Удача сыяктуу экен да бул эми. Короче, мына ушундай экен. Рюкзактан кирип эле сразу мага аткыла деп албаймынбы? Катталууну унутпагыла. Конечно, бул видео менен токтоп калбайт, дагы үйрөтөбүз кандай секреттер бар экен. Еще мен Стархост бар го Попалайфта, ошол сыяктуу эле бул жакта да зарплата бар экен. Мен зарплатага чыккан атам, куттуктасаңар болот. Акча чыгарууну көрсөтүп коеюн. Охо, муну любой адам сурайт да. USDT 20, USDT Web 20га чыгарсак болот акчасын. Зарплата жумасына $30 төлөп берет экен. Кыздар, мен Instagram аккаунтума катталууну унутпагыла. Эски аккаунтум жабылып, блокко кетти. Жаңы аккаунтум ушул. Барыңарга рахмат.